Керектелүүчү товарды сатып алууда кардарлар сапатына нааразы болгон учурлар көп кездешет. Бирок сатып алуучулар өз укугун жакшы биле бербегендиктен абалга көз жумуп тим болушат. Керектөөчүлөрдүн укугун коргоо мыйзамына ылайык сатылып жаткан товарлар же көрсөтүлгөн кызматтар сапаттуу болбосо, анда экономика жана коммерция министрлигине караштуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматына кайрылып, мыйзамда көрсөтүлгөн укугуңузду колдонсоңуз болот. Мындай маалыматты коомчулукка жайылтуу максатында аталган министрликтин адистери жерлерде түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатышат. Жалал Абад шаарында керектөөчүлөрдүн укуктары, сатуучулардын, акы алып кызмат көрсөтүүчүлөрдүн жоопкерчиликтери жана милдеттери аталышында семинар өттү. Окутууга мекеме ишканалардын, жогорку жайлардын окутуучулары, студенттери катышып, кызыктырган суроолоруна жооп алышты. Бул иш-чара 15 март бүткүл дүйнөлүк керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо күнүнө карата уюштурулган. Ар бири укугун кантип коргой алат? Кана кайсы мыйзам менен коргойт? Жана Кыргызстанда ошону коргой ала турган кайсы мамлекеттик орган? Ошол биз монополияга каршы жөнгө салуу кызматы жана ошолорду колдогонубузду түшүндүрүп, ошону ар бир элге түшүндүрүп, Кыргызстан боюнча түшүндүрөлү дагы. Себеби дегенде биздин талдоо жүргүзүү боюнча 10 адамдын бирөө гана кайрылат экен да. Жабырланган адамдын, укугу тебеленген адамдын. Ошон үчүн көбүрөөк болсо, ошондо бул боюнча, бул багытта ишти жакшыраак алып баруу жана ошол укук бузууларды жоюу максатындагы бүгүн өткөрүлүп аткан семинар. Мисалы үчүн мен бир соода жайга барсам, ал жерден товардын көлөмү же болсо мага туура келбей калса, же болсо сапаты начар болуп калат болсо, биз анын кайтарууну, кантип кайтарууну, кайсы акчаны кайра алууну үйрөндүк. Кээ бирки шарттар бар экен, 14 нерсени кайтарып болбойт экен, ошолорду да биз үйрөндүк.